ChatGPT'den 3 nerseni suraba. Birinчиден din маселелери. Dinге тиешелүү маселелерди аалымдар, устаздар, атайын адистери бар. Алардан кеңеш сура, бирок ChatGPT, Google Sheikh дагы бирдекелерден сурап, туура эмес маалыматтарды өзүңө киргизип, аны таратуучулардын катарында болуп калба. ChatGPT диний суроолорго күчтүү эмес. Бул биринчиден. Экинчи маселе бар. Бул өлүм маселелери. Кантип өлсөм болот? Бүгүн чыгып атпайбы? Акшдан мынтип өлүп калды 22 жаштагы бала. ChatGPT'ден сураптыр кандай өлүшүнүн жолдорун. Ошо өлүм маселелери, риск маселелери, мындай орчуну маселелери тажрыйбасы күчтүү. Улуу жолду билген. Кээде устаздар болсун ал, кээде алымдар болсун ал. Өтө важный, өтө керектүү маселелерди да ошол ChatGPT'ден сурап болбойт. Бүгүн ChatGPT'ни өтө жакын көрүп алган достор дагы катуураак көрүп алгандар бар. Эмне болсо бардыгын ошондон сурайт. Да, бул маселе өнүгөт. Биздин колубуздан ойлонуп алган нерселер булар. Барып өнүгөт. Бирок мен айта турган маселе, мекендештерим, керектүү нерселерди билишибиз керек. Керексизин сурабашыбыз керек. Керексиз ошо өзүбүздүн өзгөрбөй турган маселелерибиз бар. ChatGPT дагы башына киргизе албай турган маселелер бар, аларды сурабашыбыз керек. Дин маселеси, андан кийин өлүм житим маселелери, ал эми үчүнчүдөн сен өзүңдүн селиң, максатың, мечтаң болуш керек. Бардык максаттарың, мечталарың, кандай максат коем? Да, бир максатың болсо ошого жетүү жолдорун кээ бирөөлөрдөн сурасаң болот, бирок анан бүт программаңды ал түзүп, ал сенин жашатышыңа себепчи болбош керек да. ChatGPT эмес, өзүң жашашың керек жашооңдо. ChatGPT эмес. Ошондуктан бул 3 маселеде ойлон, өзүңдө оюң болсун.